Коомчулукта бүгүн болуп жаткан көйгөйлөргө дагы бир токтолуп кетпесек болбойт деп ойлойм да. Себеби ушул орозо айында ошол бүгүнкү көйгөйлөрдү оңдоп кеткенге, бир жакшы жака баштап кеткенге чоң мүмкүнчүлүк эмеспи? Ошон үчүн айтсаңыз, коомчулукта азыр жакынкы күндөрдө жана кээ бир карындашыбыздар кайтыш болуп кетти, кээ бирлердин андай болду, мында аялдардын маселеси өтө көп козголуп жатпайбы? Ушул биз эми көбүнчө азыр бүгүнкү күндө неме болуп атпайбы? Окуядан кийин, ушул жаман нерсе болгондон кийин биз ошодон кийинки нерсени талкуулап жатабыз да. Бирок сиз ушул жерде өзгөчө белгилеп кетсеңиз, орозо айынын алдында турабыз, оңолгонго, тооба кылганга, өзүбүздү тарбиялаганга мындай чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошон үчүн айтсаңыз, ушундай жаман нерселер, жаман окуялар, аялдарга болгон зордук, зомбулук, ушундай нерселер болбош үчүн биз биринчи себебини, ошол нерсеге алып барбай турган нерсеге алдын алуу иш-чарасын кылышыбыз керек да. Ошого токтолсоңуз. Мен кайсы элдин жүдө көрсөң зайыбын, ошол элдин эрине койгон айыбын деген кеп бар. Мана ошол бабалардын сөзү менен баштагым келди. Демек, коомчулукта аял затынын орду төмөндөп, кыйналып, кордук, зомбулук көрүп атканын эң негизги себеби эркектердин эси жоктугунан болуп атат. А бирок ошол эле учурда ошол эркекти ким тарбиялап атат? Кайра эле аял тарбиялап атат да. Демек, бул көйгөйлөр бири-бирине байланып турган көйгөйлөр. Бири-бирисиз чечилбейт да. Бир тараптуу каралбайт. Бир тараптуу каралбайт. Ошол эле учурда бир нерсени унутпайлы, мен эркектердин баарына эң биринчи 4 түрдүү аял затын сыйлоого чакырам. Эң биринчи ошол 4 түрдүү аял затын сыйласа, ал 5-чи түр аял затты ар дайым сыйлайт. Бул кайсы? Биринчиси, сени төрөгөн аялдар сыйла, сени төрөгөн аялдарды сыйла. Бул сенин энең. Сени менен төрөлгөн аялдарды сыйла. Бул сенин эже карындашың. Жана сен үчүн төрөлгөн аялды сыйла. Бул сенин аялың. Жана сенден төрөлгөн аялды сыйла. Бул сенин кыздарың. Эгерде ушул төртөөсүн сыйласакчы, анда коомдогу бүтүндөй аял затты сыйлай алабыз. Демек, биз бетаны чоочун аялды дагы сыйлайбыз. Эгерде муну биринчи төртөөнү кыла алсак, муну ачык айтайын, чоочун аялды бардыгын сыйлай алат, эгерде ал эркек энесин сыйласа, эжесин сыйласа, карындашын сыйласа, аялын кызын сыйласа, анда чоочун аялдарды да сыйлай алат. Демек, бул жерде көйгөй эмнеде? Коомдо чоочун аялдарды кордоп аткан, зордук, зомбулук көрсөтүп аткан эркек үйүндөгү энесин да сыйлай албайт, эжесин, карындашын, кызын, аялын да сыйлай албайт. Бул ушулдан келип чыгат. Ошондон жалпы эркектер, айрыкча могул болуп аткан коомдогу көйгөйлөр. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эркектер эркектей болсун. Эркек боло туруп аялдардын кийимин кийип, аялдарга окшошкондорго наалат болсун деди. Каргыш айтты. Мындайча айтканда, бүгүнкү күндөчү акыр заман белгиси билбейм, эркектер аялча кылыктанып, аялча пейил, прическа, кийим, көйнөк тартып отуруп, муну приколдоп, бара-бара кино тартып, бара-бара кесипке айлантып алдык. Тагыраагы Пайгамбарыбыз алейхиссалам каргаган нерсени кесипке айлантыра баштадык. Натыйжада муну көргөн балдарыбызга, жаш балдар ошондой кылыктана баштады да, кыз-текеден айырмасы жок, көбөйүп баратабыз. Ошол нерсе агайсыз, ошол нерсе биз үчүн үлгүлүү болуп көрсөтүлөт. Ошол нерсе үлгүлүү болуп атат. Ошол эле учурда бир нерсени айтайын. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты: ушакчылар, гыйбатчылар бейишке кирбейт деди. А бизчи ушакчылык, гыйбатчылык менен өзүбүзчө ютубер, блогер болуп отуруп, өзүбүзчө кесипке айлантып, ошо менен нан таап, ошо менен үй бүлөнү бага турган деңгээлге. Тагыраагы Пайгамбарыбыз алейхиссалам арам деп көрсөткөн нерсени өзүбүзгө адалдаштыра баштадык. Кесипке айланып. Бир кезде жанагындай бир сойку кыздар гана бийлеп кыйшаңдаган болчу. Сойкулар гана бийлеген болчу. Азыр болсо бийчиликти өзүнчө кесипке айлантырып алдык. Көрдүңүзбү? Коомдун бүтүн бардыгы TikTok менен бийлеменче тура албай турган болду. Шайтандын кылыгын коомго эркек аял айырмасы ушул деңгээлге келип атат. Жаш карысына карабай. Жаш карысына карабай. Мындайча айтканда ойлоно турган бир даражага келди. Ошондон монол болуп аткан көйгөйлөрчү байкелер. Бул болуп аткан көйгөйдү чечүү үчүн сөзсүз түрдө эле баягында бир маданият министрин, билим берүү министрин же депутат же президент күнөөлөй беришин кереги жок. Чоң проблемалар кичинекей чөйрөдө чечилет. Бул үй бүлөдөн чечилет, үй бүлөлөрдөн чечилет. Азыр балдарыбызды таштап коюп, талим тарбиясы жок таштап койгон ата-энелер абдан көппүз. Ошондон мен эң биринчи орунда революцияны площадьта эмес, революцияны мээде жасашыбыз керек, жан дүйнөдө жасашыбыз керек. Азыркы учурда эң чоң көйгөй билим берүү тармагына көңүл бөлүп, мугалимдерди ардактап сыйламайынча, Кыргызстанды бийикке чыгарса бир гана мугалимдер гана көкөлөт алат, Кыргызстанды өркүндө өстүрө алсак бир гана билим берүү тармагы өстүрө алат. Ошондон мен жалпы угармандарга, жалпы Ала тоонун тургундарына, жалпы жарандардан сурап
суранат элем, мугалимдердин кадыр баркын жогорулаталы. Мугалимдерге урматсы, балдарыбыз, уул кыздарыбыздын баарына мугалимиңди сыйла агайыңды. Мугалим. Демек, мына ошол нерсени кайра ордуна коймойнчо Ала-Тоо өркүндөбөйт алдыга. Экономиканы өркүндөткөн менен, бирок талим тарбиясы жок башка коом өсүп келаткандачы. Эң жаманы мени кыйнаганы азыркы учурда Кыргызстандын абалы бул ар бир үй бүлөнүн абалын көрсөтүп атат. Же үй бүлөнүн абалы Кыргызстандын абалын гана көрсөтүп атат. Күзгүдөй эле, күзгүдөй эле, экөө бирдей эле. Ошондон келиңиздер, 30 жылда 30 премьер-министр алмаштырып эмне абийир таптык да. Жылдан жылга митинг тополон кыла берип эмне абийир таптык. Ошондон жалпыңыздардан суранам, азыр бирөөнүн өлүмүнөн өздөрүнө ачко иштеп, бирөөнүн өлүмүнөн өздөрүн пиар кылган инсандар да көбөйүп кетти. Тагырага бирөөнүн даараты менен намаз окуй албайсың. Болуп бүткөн иш-чараны талкуулагандан көрө болдем ушул жагынан буягынан кантип өзгөртсөк болот, мисалы мындайча айткандачы, баардык болуп аткан көйгөйлөр талим тарбия менен гана оңолот, адеп ахлак менен гана оңолот. Мана ошол нерсеге басым басалы, жана өзгөчө суранып кетем, урматтуу угарман, бала баккан менен мал баккандын айырмасын билбей баратабыз да. Короодо мал багасың го, чөйүн саласың, сыртка чыгарасың, астын тазалайсың, суусун бересиң. Дал ошондой эле бала баккан менен мал баккандын айырмасын билбей атабыз ата-энелер. Кополдо болсо айтайын. Эмне үчүн буга салыштырып атасың деп жаман көрбөңүздөр. Бала баккан менен мал баккан, балаңда жедиресиң, ичиресиң, жаткырасың, барасың, алып келесиң. Ошондой эле болуп атат да. Бирок экөөнүн айырмасы качан гана балага тарбия кошо берилсе, ошондо айырма болот. Тилекке каршы бүгүн жайытка коюп берген малы кечинде 7-де келбесе, малын издеп кыжалат болуп чыккан ата-эне 7-де келбеген баласын издеп чыкпай атабыз да. Мына ушундай бир деңгээлге болуп атабыз. Ошондон келиңиздер, урматтуу ата-энелер, бала тарбиясы. Тагыраагы тарбиясы жок балдарыбызды коомго алып чыгып, коомду кошо бузуп атабыз. Анан эмне ким күнөөлөдө? Коом, министр, депутаттар күнөөлөдө атат. Жок, ошол тарбиясы жок балдарды өстүргөн ата-энелер күнөөлөбүз. Тиги жерде коррупция менен элдин мүлкүн жеп аткан депутатты өстүрүп аткан ата-эне күнөөлөсүң. Ата-эне күнөөлөсүң. Жолдон тосуп алып, жөн эле бирөөнүн акысын алып коррупция кылып аткан милицияны өстүргөн ата-эне күнөөлөсүн. Тагыраагы эмне операцияга кыйналып келген баланын акчасын бермейинче кылбайм деп ананын өлүмүн карап отурган мыкаачы залим доктурду өстүрүп аткан ата-эне күнөөлөсүң. Демек ар бир жерде ата-эне күнөөлөбүз. Антан эмне кылалы? Үй бүлө деген системаны орнотмоюнча, үй бүлө деген мекемени жакшыламайынча Ала-Тоо эч качан алдыга өспөйт. Ошондон мен бүгүнкү күндө болуп аткан Ала-Тоодогу көйгөй бул ар бир үй бүлөдөгү гана көйгөй. Ошондон мен кайрадан ар бир көрөрмандан, угармандан суранат элем, үй бүлө мекемесин азырчы ата-эненин тарбиясын албаган, мээримине тойбогон балдар өсүп атат. Ошондон эркектердин тарбиясын күчөтүш керек болуп атат. Уул балдардын тарбиясын күчөтүш керек болуп атат. Баягыдачы тарыхта калайын деген бабаларыбыз, тарыхта кала турган эмгектерди жасап кеткен бабалардын балдары бүгүн YouTube'да калайын деп майдаланып кеттик, байке. YouTube'да калайын деп майдаланып кеттик. Просмотр канча болот экен? Просмотр канча болот экен, канча лайк басылат экен, башка деп. Анан дагы бир нерсесичи, байке. Менин тарткан прикол видеолорумдучу ана жерде миллиондогон подписчиктерим көрүп лайк басып атат деп сүйүнөт экенбиз да. Анан эмне болуп атат? Элге жагып атыптыр деп ойлоп атат. Жок, ал эл эмес. Сенин кыйшаңда уяты жок, мааниси жок тарткан видеолоруңачы лайк басып аткан адамдардын ичинде аалымдар жок, оолуялар жок, каарекелер жок, хафиздер жок, профессорлор жок, кандидат наук докторлор жок, ошол учурда мечит имам аксакалдар жок, тиги жердечи мугалимдериң жок лайк баскандардын ичиндечи. Сага ким лайк басып атат? Демек, сага окшогондор лайк басып атат. Демек, өзүңө окшогон 1000 адам топтолуп алып эле бири-бириңе лайк басып отурат экенсиң, анан кылган ишим элге жагып атыптыр дей бербегиле. А жерде эл жок, а жерде сага окшогондор гана бар. Демек, агай, бул өзгөчө нерселерди айтып кеттиңиз да, азыр үй бүлөгө өзгөчө көңүл бурупчу. Ошон үчүн биздин убагыбыздагы соңуна чыгып баратат, кыскача айтып кетсеңиз. Биз үй бүлөгө өзгөчө көңүл буруш керек дедик, бирок бүгүнкү күндө биз үй бүлөнү башкарууда же болбосо үй бүлөнү тарбиялоодо үлгү катары башка мамлекеттерди көрүп албадык. Ошон үчүн сиз өзгөчө белгилеп кетсеңиз, биз ошол үлгү деп аткан мамлекеттердин абалы бүгүнкү күндө кандай? Шындап эле ошолор биз үчүн үлгү эмеспи? Байкем, биздин бардык көрөрман угармандан суранарым бир гана, бабалардын басып өткөн салттуу динден алыстабаш керек.
Буну өзгөчө суранып кетем. Бабалардын басып өткөн талим тарбия адеп аклагынан алыстабаш керек. Ошол эле учурда биз Европа, батыш өлкөлөрү, чыгыш өлкөлөрү деп суктанып карап аткан өлкөлөрдүн балдарга, кыздарга, аялдарга батыш өлкөлөрү деп суктанып карап аткан ошол өлкөлөрдүн бардыгы керек болсо Кыргызстандан ала турган абдан көп, бабалардын басып өткөн тарбиясынан ала турган абдан көп нерселер бар. Бүгүнкү күндө. Ошол эле учурда мен бардык угармандан суранам. Ошол чет өлкөнүн бардыгын тарбия процесси эмнени үйрөнсөң үйрөн, алып кел, бирок бул тарбиянын үйрөнүп аткан нерселердин бардыгын биздин бабалардын тарбиясы менен салыштыр. Туура келсе дал келсе ал, дал келбесе түртүп сал. Болбойт. Эгерде ийгиликти кааласаң, эгерде келечекти кааласаң. Эгерде ооба. Бирок ошолордун окшоп тез күндө, тез убакта ыдырап жок болушту каалаган болсоң, ыктыяр өзүңдө дең. Ыктыяр өзүңдө. Алардыкы сиз айткандай азыр бүгүнкү күндө биздин мурунку тарбиябызга, мурунку биздин эрежебизге бүгүнкү күндө алар муктаж болуп турат да. Сөзсүз түрдө. Демек, урматтуу угармандар, көрөрмандар, биздин чыныгы ийгиликке жетишибизге, жакшылыкка, бакытка жетишибизге себеп боло турган нерсе биздин өзүбүздүн каада салтыбыз, өзүбүздүн динибиз экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, бүгүнкү биздин коногубуз Идрис Айтбаев агай болду. Агай өтө сонун сөздөрдү айттыңыз. Убактыбыз өтө тар болсо дагы бизге көңүл буруп келгениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла таалам илимиңизге, өмүрүңүзгө береке берсин. Ар дайым айткан сөздөрүңүздү элибизге, жерибизге пайдалуу кылган болсун деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.